жашоо жарыш деп айткым келет. Күрөштө бирөөнү бирөө жыгыш керек болот. Бул баарыбыз материалдык байлыктын артынан чуркап калгандык эмеспи? Жүгөнү бош аттай болбой деп жөн эле тыйып койгон жигиттер. Кытмыр кыйтыр болгон адамдарды жектеген, сараң сасыкпай болгондорду жектеген. Анан эмне болуп депутаттыкка аттанып калдыңыз эле? Камчы Кыдыршаевич менен мамилем бар болчу. Ушуну сөздү айтсам кийин өзүмө кесепет тийип калат деп коркуп аткан Жок, жоксузбу? андай жок. Эми ошону алып аткан адамдар эми тим эле бардыгы эле билбей калган. Жок, алар билген. Кантип карьераңызды куруп кете алдыңыз ушундай шартта? Мыйзамда чыгарма. Адвокаттар өздөрү ушундай жагдай түзүп койдубу? Кимдир бирөөлөр жөн эле ортомчу болуп, акча алып берип, акча бергенге өтүп алышкан. Атаңнан мал калгычаң тал калсын дейт да. Атасы менен баласынын арасында соттошуулар көбөйүп жаткан жокпу? Ал кере завещанияны ошол 3-1 туган болсо, бир эле бир туганына жазып таштап койгон учурлар да кездешип атат да. Ушул суроону узатсам сизден деле ушундай жооп алам го, Кайра эле ошол баягы койчуманын таягы болот экен да. Мамлекеттик кызмат бул байынын булагы эмес да. Бир үйүм бар, рассрочка калып, бүт элекмин төлөп. Укугуңуз бузулган учурлар көп болсо керек, Эч эле бир тынчтык бербеди да жан дүйнөмчү. Ушинтип Россияга келип ушинтип жүрөсүңбү? Грузчик болдум, куруучу болдум, темир кесүүчү болдум. Мындай жакпаган мыйзам долбоорун сунуштап бизге эмне кереги бар эле? Ушул жала жабуу, мазактоону деле айтсак, бул муунду сактап калуунун бир жолу болчу да. Бул жерде баягы кызыкчылыктар кагылышы болгон жокпу? Эмне үчүн шаркырап аткан суунун жанына эмес, даже үстүнө адамдар койкана, тооккана салып алып атышат. Негизи бизде баягы тажрыйбада бар да, юристтер чоң саясатчыга айланганчы. Эптеген экини жейт, деньги все решает. Ошондой болуп па, понт жанагындай хайп, бирөөнүн укугун басмырлай баштаган жерде сиздин укугуңуз токтойт да. Табият менен таттуу мамиледе болуу, эри шаркак деген жана Манас атабыздын жети осуятындай эмне болуп атат? Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Бүгүнкү каарманыбыз юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков. Кош келипсиз. Кош келип. Орозбек Кадырбаевич, мындай суроо бергим келип жатат да. Бир жылдары баягы Кыргызстанда көп эле балдарыбыз юрист болсун, экономист болсун деген бир толкун пайда болгондо, анан көбү юридикалык факультеттерге тапшырган, анан юрист кесибин алгандар көбөйгөн. Бирок бир статистикалык маалыматка көз жүгүртсөм, 15% гана ошо юридикалык кесибин улантып кете алыптыр да. Бирок сиз ушу юридика тармагында карьера жасап атасыз да. Кантип карьераңызды куруп кете алдыңыз ушундай шартта? Эми саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар. Туура өзү замандын өсүп өнүгүүсү менен, анын өзгөрүүсү менен кандайдыр бир кесиптердин пайда болушу жана ал кандайдыр бир кесиптердин кайра жок болушу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп ойлойм да. Демек ошол биздин баштагы мен курактуу же менден бир аз улураак ага эжелер бүтүп аткан учурда эми туура айттыңыз, көбү юрист, экономист болуш керек экен деп. Неге эле юрист эмес, бүткүл эле адамдар кесипти тандоодо университетке эле тапшырып койсо, бул анда жашоо же кесип тандоо оңой болуп калмак деп ойлойм. Бирок дээринде адам кесипти эмес, кесип адамды тандайт деген сөз бар да. Бул ошонун процесс. Анан ар кандай сен сүйгөн кесип болобу, сен сүйбөгөн кесип болобу, ушул бүткүл нерсенин баягы мындай ош кыйышы, кыйынчылык мезгилдери болот да. Ал кандайдыр бир этапта болбосун дагы ошондуктан андан басып өтүү процесси керек дейм. Адам эгер сиз жөн эле картошка айдасаңыз деле анын кыйынчылыгы бар. Туурабы? Анан 1 гектар айдасаңыз же ал 100 гектар картошка айдасаңыз деле анын кыйынчылыгы бар да. Ошондуктан ал өзүнчө бир процесстин ушундай өтүүсү болуш керек. Бул жерде адам сабырдуулук, чыдамдуулук, эмгек аракет менен басып өтүш керек деп ойлойм да. Сиз ошонун баарын басып өттүңүзбү? Эми мен азыр Сиз мисалы үчүн кандай кыйынчылыктарга кабылдыңыз? Эми кыйынчылык деп деле бир адам анын кыйынчылыктын деле деңгээлин адамдын бир дүйнө таанымы, анын көз карашы,
аны канчалык деңгээлде кабыл алуусунан жана ошол жагдайдан да көз каранды да. Кимдир бирөөгө жөн эле иштеги бир кандайдыр бир документтерди жасоо, же могу юристтер үчүн айтсам бир талаш тартышты чечүү, же бир ошону жөнгө салган мыйзам актын иштеп чыгуу, аны жылдыруу же башка кыйын болушу мүмкүн. А кимдир бирөөгө ал такыр маселе болбошу мүмкүн да. Бул эми адамдын кабыл алуусунан деп ойлойм. А бирок ошол эле учурда адамдын эми ар бир жашоодо бир кандайдыр бир ар түрдүү факторлор менен тынымсыз изденүүнү, эмгекти, дисциплинаны, аракетти талап кылган учурлар болот да. Бул эми адамдын эркин сыноо, анын ошол эмгекке ошого баягы туруштук бере ала тургандыгын сыноо процесси болот да. Ошол учурда кимдир бирөө бул меники эмес, мен мындай эркин изденип жашоону каалайм деп кетиши мүмкүн. А кимдир бирөө адан өтүү процессинен өтүшү мүмкүн дейм да. Эми биз азыр жашоо өзү башынан аягына чейин жашоо күрөш деп айтышат. Мен аны жашоо жарыш деп айткым келет. Күрөштө бирөөнү бирөө жыгыш керек болот, бирөөнү бирөө чабыш керек да. А жарыш бул кимдин аракети менен ким аракет кылуу деген деп ойлойм да. Ошон үчүн бул баягы жашоону баягы философиялык же аны жашоонун мазмундуу, маңыздуу жашоодо бирөөгө зыяныңды келтирбей, пайдаң тийгенге аракет кылып, ушул жашаш керек деп ойлойм да. Эми бул Кудай адамдын деңгээлине, адамдын көтөрө ала тургандыгына жараша сыноо берет дейт го. Ошол бардыгы менче ойлойм бул ошол адамдын мындай бышуучу, бышыктоочу факторлору болот го деп ойлойм. Юрист кесибин сиз сүйүп бардыңызбы? Эгер юрист болбосоңуз ким болот элеңиз? Эми мен өзү жашымдан археолог, тарыхчы болом дечүмүн. Анан мен ошого өзүмчө изденип, көп окуп, азыр да изденип, тарыхый материалдарды анализдеп жүрөм. Анан эми юриспруденция менен тарых бул гуманитардык илимдер болгондуктан экөө окшош деле. Анткени ошол эле юриспруденциянын мындай пайдыбалы болгон мамлекет жана укуктун теориясы же укуктун келип чыгуулары, мамлекеттин өсүүнүн этаптары болсо, бул өзүнчө тарых болуп калып атпайбы? Анан тарыхты изилдеп туруп, кандайдыр бир мамлекеттин түзүлүшүн, башкаруусун изилсең, ал ошонун ичиндеги юриспруденцияга, укуктук мамилелерди жөнгө салып ошого келип калат. Экөөнүн мындайча айтканда тыгыз байланышы бар дейм. Жана ошол жаатта дагы мындай изденүүлөрдү же тарыхтын өзүнүн методикалары бар дейм. Кайсыл мамлекеттер кандайлар жашаган, кандай башкаруулар болгон, ошодон салыштырып алып келип чыгып, мындай бүгүнкү күндө же биздин муунга билүү жакшы да. Анткени деги эле тарых бул биздин баягы өткөндү билип, учурга баа берип, келечекти аныктоого болот дегендей, бул тарых бул адам бул өмүрдө эми ашып барса 100 жыл жашайт. А бирок аалам чексиз. А тарыхты билүү менен ошол тарыхта кандай окуялардын болгону, кандай кадамдарга барып, кандайдыр бир кесепеттерге кириптер болгону, бунун баардыгы бул баягы мен ойлойм ушул учурдагы муунга же келечек муунга бул баарыбызга сабак же баягы мындайча айтканда маяк да. Негизи бизде юрист десе эле иши кызыксыз, мындай бирдей сезилет го. Жалаң мыйзам менен иштейсиздер, мыйзам менен сүйлөйсүздөр, мындай тили дагы баягы уккуну көп келтирбейт го. Анан ошо юристтердин дүйнөсү кандай? Эми юрист дегенде мен ойлойм бул деле чыгармачыл адам. Анткени мыйзам да чыгарма. Кандайдыр бир белгилүү чөйрөдө. Ооба, ойлоп табылат да. Ойлоп табылат. Коомдук мамилелерди жөнгө салганга багытталат. Бул андан эми өзүңдүн кесибиңден көп маалыматты билип, анын кызыктуу жагын көрсөтө алып, же адан ырахат алсаң, ал баягы мындай өзүнүн мындай баягы кызыктуулугун жоготпойт да. Мисалы
баягы юбилейлердин иши деле кимдир бирөөгө кызыксыз көрүнөт да. Мисалы майда нерселерди чукулап отурат, же автоунат оңдогондор, же тоо ташка чыгып изилдегендер. Кимдир бирөөнүн ал ошол жан дүйнөсүнө ошолго туура келет да. Анткени бардык эле адам бир нерсени кызыгып, бардык эле бир нерсени жактырып ошонун артында жүрсө деле анда коом ар тараптуу өнүгүшү мүмкүн эмес. Илим деле канча тараптуу болот. Ошонун сыңардай бул табияттын мыйзамдарынын бири го дейм. Анан эми мыйзамдын бул мен үчүн кызык. Мен үчүн кызык. Анткени анын ошол мыйзамдын бир иштеп чыгуусуна катышып, аны жактап, ал кийин ишке киргенден кийин мындай ал реалдуу күндө турмушта ал менен коомдук мамилелер жөнгө салынат. Мындайча айтканда анын иштеп атканын көрүп сезүүгө болот да. Үзүрүн көрүшөт. Эми ошол үзүрүн көрөт, мамилелерди жөнгө салат, ошону менен өзүнүн кызыктуу жактары бар да. Сиз 34 жашыңызда министрдин орун басары болуп турсуз, мындай мүмкүнчүлүк баарына эле бериле бербейт да. Анан ушул карьералык секиригиңиздин сыры эмнеде болду? Эми ал мен ага чейин деле иштеп келгем. Ооба. Бирок эми чоң кызматта эмес дегеним да. Ооба. Мен канцелярияда иш жүргүзүүчү, делопроизводитель болуп иштегем. Жетектөөчү адис, башкы адис, жетекчинин орун басарлары болуп иштегем. Анан ошол 21-жылдын 1-июнунан бери министрдин орун басары, ага чейин Чүй Бишкек юстиция башкармалыгында 4 жыл жетекчинин орун басары болуп иштегем. Эми ошол тармакта иштеп, ошол тармакта баягы мындай маалыматка болгондугумдан критерийлерге туура келип болду го. Эми 34 жаш кимдир бирөөгө жаш сезилиши мүмкүн, бирок ал менимче күчкө толуп иштей турган эле маал болуп эсептелинет да. Жок, ошо кантип секирик жасай алдыңыз? Эми секирик деле эмес го дейм, орун басардан орун басарга эле өттүм. Эми сиз бир учурда Чүй областы боюнча болуп атсаңыз, азыр өлкө боюнча да. Чүй Бишкек менен болчу. Азыр өлкө боюнча. Эми министрдин орун басары бул саясий кызматтардын жогорку административдик кызматтардын категориясына кирет. Ал жер дайындоо кызматы менен эми ошол өлкөгө ошол боло турган реформаларды жылдыруу, укуктук жааттагы маселелерди жөнгө салуу боюнча баягы иштердин болуусу күтүлүп аткандыктан дайындалгам. Кичине эми ишмердүүлүгүңүзгө токтолгум келип турат. Сиз министрдин орун басары болгондон кийин ар бириңердин өзүңөрдүн тармак бар да, сиздики адвокат турат, сизге карайт экен, Анан Кыргызстанда негизи адвокат болуу бул сыймыктуу. Биз кинолордон деле мындай макалаларды окуп деле көрүп атабыз, башка кээ бир өлкөлөрдө дейбиз, аябай сыймыктуу, престиждүү адвокат десе мындай жада калса бийлик өкүлдөрү да сестенген бир кесип ээлери да. Бизде адвокат десе мындай тоготпогондой сезилет да, же адвокаттар өздөрү ушундай жагдай түзүп койдубу? Эми бул жерде көп жагдайлар бар да. Мисалы ошол эле Европа, Америка, башка өлкөлөрдө эле биз иш тажрыйбанын алкагында жүрөбүз. Адвокат болуу бул бир 10 жылдап процессти алат экен да. 10 жылдап ал окуп, экзамен, кандайдыр бир адвокат менен кошо жүрүп, анан бир топ процесстерди өтүп, биринчи белгилүү бир сферада үй бүлөлүк укук боюнча же кылмыш иштери боюнча бир белгилүү сферада лицензия алып, андан сырткары ушул өздөрүнүн принциптерине карманып иштеп келет экен. Эми ал жерден деле өздөрүнүн статистикасы болсо керек, ал жерде деле бүт эле идеалдуу болбосо керек дейм. Эми адамдык фактор көп роль ойнойт. Ал эми бизде дагы эгемендүү Кыргызстан болуп мына адвокатура институту да пайда болуп, акырындан биринчи бизде баягы 5000 адвокат
бар болчу. 4700 бул ошол биздин 7 миллион калкка эми сан салыштырса көп да. Көп пе? Анан бизде адвокаттык лицензия өмүр бою берилет. Анан бизде экзаменин бир эле түрү бар. Тесттен өтсөң болду. 1 жылдык гана иш тажрыйба талап кылынат. Эч кандай бир стажировка өтүү же бир сыноо мөөнөттөр деген жок. Мурда 5 жыл юридикалык тажрыйбасы болуп, мамлекеттик органдарда иштеген адамдар автоматтык түрдө алган. Баягы оңой келген нерсе. Анан кимдир бирөө аны менен жоопкерчиликтүү мамиле кылганы бар, жоопкерчиликсиз мамиле кылганы бар. Себеби ар бир кесиптин ардактуу болуусу ошол кесиптин ээлеринен да көз каранды да. Кимдир бирөө адвокаттык принциптерди таянымдарга тутунуп иш алып барган. Анан бизде могу укук коргоо органдары тынымсыз адвокаттарды кармаган материалдар чыгып атат. Кимдир бирөөлөр жөн эле ортомчу болуп, акча алып берип, акча бергенге өтүп алышкан. Бунун баардыгы ошол адвокаттык кесипке чоң кедергисин тийгизип келүүдө да. Анан адвокаттык лицензиям бар, менин кол тийбестигим бар деп ал ортомчулук, коррупциялык тобокелчиликтерди ошолорго барып, жөн эле өзүнүн жеке коммерциялык пайда табуусуна өтүп алган адамдар дагы бар. Бирок биз аларды тазалануу процессинде жүрөбүз. Мына өткөн жылы 1000ден ашык адвокаттардын лицензиясын токтотконбуз. Мына ал тазалануу процесси менен кетип атабыз. 23-жылдагы ошол мыйзам долбоору демелгеленип, ошол адвокаттардын баягы этика комиссиясын күчтөндүрүп, жоопкерчиликтерин кароо иштерде жүрүп атат. Анткени арыздар аябай көп болуп, адвокатура өз алдынча карайт болуп, адвокаттардан болуп эч кандай мындай 1 жылдары 3 жылдап арыздар каралбай жөн эле жатып калган. Ал эми чет өлкөдөгү тажрыйба коллегалар менен сүйлөшкөндө биз сурайбыз, эми адвокатка арыз жазып, ушундай болуп, силер адвокаттар кандай чара көрөсүңөр десек, алар биринчи айтат, адвокат ошондой кылабы, андай кылбаш керек да деген. Бул баягы менталдык түрдө адамдарга адвокатка сиңген да, бул мыйзамдуу гана иштеш керек депчи. Бизде мен сөзүм айтканым бул мына азыр эле сиз интернетке жазып көрүңүз, адвокат кармалды задержан десеңиз, мына быйылкы жылдын эле бир топ маалыматтары чыгат. Демек, ошондой бар. Мына кече деле өткөндө адвокаттарды кармады, жанагы жаш кыздарды зордуктоогун ишиңди башка которуп беребиз деп. Андан сырткары бизге түшкөн арыздарда сотко берем, прокурорго берем деп менден акча алган дейт. Мисалы, адвокаттык кызмат көрсөтүүдө адвокат келишимге канча акча алса, канча гонорары болсо ошону жазыш керек. Бизде жазбай эле иштеп жүргөндөр бар. Ал жазбай алган акчасын мунун бардыгы анын өзүнүн гонорары болсо гонорары деп көрсөтүш керек, же аны кимге берерин, эмне максатта алганын түшүндүрбөгөн учурлар бар. Ушунун бардыгы топтолуп келип, адвокаттык кесиптин дагы баягы кадырына доо кетирет да. Алардын өздөрүнүн ошол ар бир адам, балким кээ бир адвокат эми мен менен эле адвокатура жакшы же жаман болуп кетиши мүмкүн эмес деп ойлосо, бунун бардыгы баягы адашуу ойлонуу да. Себеби ар бир ошол баягы тамчы тамчып көл болот дегендей, ар бир нерседен ошондой бир элдеги ой пикирдин түзүлүшүнө алып келет. Бизде Кыргызстанда баягы мыйзамдарды иретке келтирүү, баягы сиздердин ыйгарым укуктан жарандар укуктарын билеби? Баары эле. Ушул укуктук маданият деген кандай бизде? Укуктук маданият деген бизде бир топ жыл мурдагы расмий бир статистика жүргүзүлгөн бар эле, мындай институттардан. Ал жерде бизде 70% адам укугу бузулса кимге кайрыла алат, кимге чалыш керек деген маалыматты билишет да. Бул демек маалыматка эгедер бардыгы. Мисалы, ошол адамдын ден соолугуна зыян келтирсе, же бир кылмыш, же бир жоорук болуп атса, 102 чалыш керек, милицияга кайрылыш керек дейт.
токойду мыйзамсыз кыйып атса токой чарбага чалыш керек деген маалыматтарды билишет да. Бул көрсөткүч демек элде жалпы маалыматтын бардыгы да. Бирок 70% аз эмеспи? 70-80% билишет. Анан бир 10-15% адамдар ушул өзүнүн жанагы айылында жашаган, кошуна колон, ким билет, ошолорго мындай айтканда маалымат жеткизе алат же ошолордон сурай алат дегенде. Мисалы кошунасы бир болуп иштесе, сен могул иштер менен алектенчүлөнгө ушул кандай болот деп сурай алат дейт да. Демек маалыматка жеткилип эгедер боло алат. Негизинен бизде ачык коом маалымат жалпыга жеткиликтүү, мыйзамдар да жеткиликтүү. Жогорку кеңеште кабыл алып аткан мыйзамдар 3 окууда тең бүт түз эфирлерде. Анан мыйзамдар коомдук талкууларга коюлуп, аны журналисттер чагылдырып, мындайча айтканда мыйзамдын өзү күчүнө киргичең эле аны мындай коомго жайылтуу процесси бизде жогорку деңгээлде жүрүп атат да. Ошол жарандар ошону угуп атып эле билип калат. Ошону угуп атып, мына баякы мына быйылкы жылдын эле мына февралдын 10-унда күчүнө кирди го, жана адамды шылдыңдоо, мазактоо деген. Ага чейин эле ал мыйзам боюнча баарына маалымат жетип бүттү да, соц тармактар боюнча. Мисалы бир эле мисалды айтсакчы. Туурабы? Өзү сиз деле уктуңуз, интернетке жазбаш керек экен. Бул ошол коомго жеткизүүдө ошол парламенттин орду, парламенттен чагылдырылган маалыматты алып жайылткан жалпыга маалымат каражаттардын же жөн эле жарандык активисттердин ролу менен, орду менен алар маалыматтын мындай жайылып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк жаралып атат да. Ушундай мыйзам кабыл алынат экен, бул мындай болот деп мындайча айтканда адам коомдук мындайча айтканда даяр болуп атат. Анан бүгүнкү күндө биздин жарандардын маалыматтын укуктук жеткиликтүүнүн дагы бир эң булактарын билип, бул ошол жалпыга маалымат каражаттар. Мына мисалы сиздердин эле кабарда эле Facebook'та, Instagram'да, YouTube'да болуп атпайбы бүт жерде. Демек адамдар кирген, кыска маалымат алып көрүүчү баякы платформалардын жардамы менен алар ошондой маалыматка эгедер болуп калат. Эми толук кандуу окубаса да көзү чалып өтөт, адамда мындай баякы визуалдуу информациялар пайда болуп атат. Ошону менен бул жер. Анан сырткары кабыл алынган мыйзамдар Юстиция министрлигинин сайтында бар. Анан ар бир мамлекеттик орган дагы өзүнчө укуктук баякы жайылтуу иштерин жүргүзүп туруш керек. Анткени укуктук жайылтуу иштерин такай жүргүзүү керек. Бул жөн эле бир көркөм тасма чыкса, аны жарыяладыңыз, аны көрүп бүткөндөн кийин анын актуалдуулугу жогот да. Укук, мыйзам бул ушул мамилени туруктуу деңгээлде жөнгө салгандыктан аны такай маалыматты элге берип туруш керек. Бирок ошонусу делечи, баягы Кыргызстандагы 7 миллион калк болсо, ошонун баары социалдык тармакта отурат же болбосо ошонун баары парламентти көрөт деп айтууга болбойт да. Элементардык укугун билбеген жарандар бар экенин билебиз да, анткени бизге дагы көп кайрылышат да, баягы укугу бузулуп. Сиздерге деле көп кайрылса керек. Кайрылат. Укуктук сабатсыздык маселеси. Укуктук өзү ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү бийлик органдагы өздөрүнүн ыйгар укуктарынын чегинде укуктук агартуу иштерин жүргүзүш керек. Сиз мейли интернет көрбөгөн адамдарга деле барып бирөөнүн бирөө ден соолугуна зыян келтирсе, милицияга айтыш керек дегенди билет да бардыгы маалымат. Туурабы? Бул дагы ошол укуктук маалыматтын болушу, кимдин карасы же бирөө жанагы мен айткандай же бир сууну булгап атса, же бир башка дагы бир жоруктарды же бир аракеттерди жасап атса, кимге кайрылыштарын билишет да. Эми биринчи маселе эле ошол укук бузуулар башкада, бул эми милицияга чакырып, 102-ге чалып айтуу менен баякы адан кийин анын башка органдарга тийиштүү болсо, анан аркы каралып кетиши мүмкүн да. Ал эми адвокат менен бизде адвокат эми кылмыш иштерине гана киргизилет да. Андан сырткары пара юристтер деген бар. Бул юридикалык билими жок, бирок ошол укуктук баягы усулдарды, навыктарды билип, кандайдыр бир адамдардын өкүлү болуп, кандайдыр бир иштерди жылдыруу боюнча активисттер, адвокаттар, коомдук уюмдар, юридикалык коомчулуктар, ошолордун баарын тартуу менен биз баягы юристтер күнүнө, адам укуктарынын декларациясы кабыл алынганына декабрда
чоң бир декада иш чараларды өткөзүп келебиз. Эми бул баягы тынымсыз жүргүзө турган процесс. Бул менен ошол эле учурда кайтарым байланыштагы түзүлүп, ошол кайсыл учурда кимге кайрылыш керек деген бул процесс тынымсыз жүрөт. Бул токтобойт жана күчөлөт да мындан ары. Жок, сиз айтып атпайсызбы жана мисалы үчүн мыйзам бузууну көрүп жатса жүзекке чалыш керек экенин баары эле билет депчи, бирок мен аны айткым келген жок да, эмгек укугу бузулуп атса, же болбосо баягы участогун алдырып жиберсе, элементардык укукту билбеген үчүн кээ бирөөнүн укугу чынында эле бузулат, алдырып коюшу мүмкүн. Ошо укуктук сабатсыздыкты кантип жойсо болот? Мисалы үчүн силер декада өткөрөбүз, анан түз байланыш дейт да, ошондойлор бар экенин билбеген да катмар бар да. Бул Элизат айым мындай да, мына жер боюнча бизде көп маселе бар да. Жерди адам алганда мейли укукту аныктоочу, укукту күбөлөндүрүүчү дегендер бар, бирок көпчүлүк эл кызыл китебиң барбы деп да сурайт, туурабы? Демек кандайдыр бир документтин болушу керек. Ошол мынабул жерди сатып алып атканда же жерди бирөөгө эми балким шылуундар сатып атат, бирок алып аткан адам жерди сатууга боло турган категорияда экендигин аныктаган документтер барбы деп кызыгыш керек да. Кээ бир учурларда адамдар өздөрү билет. Бул жердин, мисалы азыр мен жерди мисал кылтам, бир күмөндүү жагдай бар экенин да билишет. Бирок арзаныраак ушинтип алып алсам, анан үй салып алсам деген бир мындай азгыруу ою дагы болот да ошондо. Аны такыр эле билбей эле ал ошол эми жер деген азыр жок дегенде бир $5000 кем эмес да эми кайсыл жерде. Оңой эмес акча. Оңой эмес акча да эми, оңой эмес акча. Эми ошону алып аткан адамдар эми тим эле бардыгы эле билбей калган. Жок, алар билген. Ошонун ичинде ошого макул болуп, ушул арзаныраак чыгып атабы, же кандайдыр сүйлөшүп, же айыл чарба жер экен, бул жерге үй эмес, бул жерге эгин тигин эгиле турган жер экен деген билген адамдар деле болгон да. Эми такыр эле билбей, анан мен билбегем деле деп коюшат да кээ бирлери. Бирок билбейм деген жоопкерчиликтен кутултпайт. Анан бул жерде дагы жарандарга биз ар дайым айтабыз, дагы айтабыз. Сиз жер алсаңыз, ал жер сөзсүз түрдө мамлекеттик органдардан катталып, ал башкага документ жасалат кайрадан. Ошол процесстерден өтүш керек да. Тура өтпөй эле мына ишеним кат боюнча алып алганмын дейт. Ишеним каттын мөөнөтү бизде ишеним кат 3 жылга эле берилет. Ал эч кандай жерге болгон укукту аныктабайт. Ошондо ишеним каттарды берген нотариустердин да биз лицензияларын алганбыз. Ишеним кат бул эч кандай документ эмес жерге болгончу. Мен мисалы жерди айтып атам. Анан жалпы маалыматтар бар да, бул жер эгин тигин эгилген жерге. Эми бул жерде ошону уюштуруп, ошого кызыктар болуп, жанагы баягы жер мафиясы дагы болгон, андай топтор да бар. Атайын ошолор сатып, беркилерге түшүндүрүп, ушундай болгон деп жерди. Бир участокко 3 кызыл китеби болгондор да болуп калбады беле? 3 кызыл китеби болгон эми бул анын контурдан адашы мүмкүн, же бирөө атайын аферисттик алдамчылык кылды кылып билиши мүмкүн. Анан мындай да өзү укукту билбеген эле адам эмес, тескерисинче укукту билген адамдар дагы аны буйта өтүү, кандай жолу менен баягы кандайдыр бир жеңилдиктерди алуу, пайда табууну да көздөйт. Бул жерде адамдын кесиптик, моралдык абалы эмес, адамдын мындайча айтканда адамдык абалы роль ойнош керек да. Мисалы, бүт нерсени жакшылыкка жана жамандыкка бурса болот да. Туурабы? Мисалы, могу темирден микрофон жасап, сүйлөшүп, же скальпел жасап, адам ден соолугу боюнча операциялар жасап, же ручка жасап, жазып кылса болот. Ошол учурда будан курал жасаса да болот да. Туурабы? Ал бирөөгө зыян алып келе турган. Илим деле ошондой болуп атпайбы? Ал адамдын дүйнө таанымы, көз карандылыгы жанагы. Бирөөгө жакшылык издейби, же ошодон тескерисинче ошону пайдаланып, баягы өзүнө пайда табууну көздөгөн болобу? Бул мындайча айтканда адамдын
тарбиясы, руханий жан дүйнөсү дагы роль ойнойт. Ошондуктан адам биринчи адам болуш керек, анан кесиптин ээси болуш керек деген сөз ушул жерде чоң жоопкерчиликти талап кылат да. Азыр кызык болуп кетти да, сиз изилдөө жүргүзүлдү беле ушул жаатта же балким сизде маалымат бардыр. Кыргызстанда кайсы жаатта укугун билбегендер басымдуу болуп калат экен? Баягы жерге байланыштуу же соттобу? Эми бөлүнөт да тармак. Биз мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жүргүзгөн учурда бул көпчүлүк учурларда ушул баягы эмгек укуктары, социалдык укуктар жанагы ошол анан Социалдык укук деген кандай ал? эми социалдык пенсия пособияга кантип чыгам, мисалы ажырашып атканда үй бүлө мүлктөрдү бөлүү, мисалы бизде дагы мындай көп арыздарды анализдегенде социалдык укуктар жанагы 2 жаш жубай үйлөнөт, эми бир жакка барып иштейт, акча топтоп үй алайлы дейт. Анан силер иштей бергиле деп бияктан кайнатасына же кайненесине же башка бирөөгө оформить этип коет. Анан кийин турмуш бузулуп 2 жолго түшсө, тигилер иштеген, бул юридически бунун атында, бунун мүлкү эмес, муну өзүбүз алганбыз, булардын тиешеси жок деп ошондой тартыштарда утулуп калган айрыкча келиндер да бар. Анан ошол эле учурда Ал учурда мыйзам жардам бере албайт да. жок, эми аны далилдеш керек болот да, эми тиги болсо өзүм алгам деп чыгат, бул өзүнүн акча болчу дейт, тигилер тиякта иштеген. Ошон үчүн азыр ар ким өзүнө мүлк алып атса, баягы кандайдыр бир укуктук кесепеттердин талаш тартышына барбай, ошо өздөрүнө эле гана каттатып алганы жакшы. Анткени үй бүлө кодекси боюнча жубайлардын үйлөнгөн күнүнөн тартып тапкан акчасы алардын жалпы мүлкү болуп саналат да. Жалпы мүлкү болуп саналат. Бизде болсо келинчегим иштеген эмес же күйөөм иштеген эмес, мен эле тапканмын, бул меники болуш керек деген ой бар. Бул дагы социалдык маселе, бул аны укуктук ошону түшүнбөгөндүгү. Ушул учурда мен дегиле кайсыл гана жаран кандайдыр бир иш кылып баштап атса, ал сөзсүз кызыгып окуп коюш керек да. Эми жок дегенде ошол биздин Кыргызстанда болсо 114 шыр байланышка чалып маалымат алыш керек. Же азыр Google'га деле жазса, биз жанагы акылдуу жасалма интеллекттерди укук жардамга да киргизгенбиз. Кайсы суроолор жазсаңыз, сизге эки тилде эмне деп кылышты да чыгарып берет. Укук жардам .kg сайтында. Бунун бардыгы жеңил болсун депчи. Ушундай маселелер бар, бирок буну такай адамдардын кайрылуусу менен, маалыматты жайылтуу менен биз андайларга жардам берип келебиз да. Сиз жаңы үй бүлө маселесине токтолуп кетпеңизби? Ушундай мындай менин байкоомбу же интернет өнүккөнү бар коомчулукка чыгып жатабы? Баягы бир туугандар арасында, атасы менен баласы арасында соттошуулар көбөйүп жаткан жокпу? Же илгери деле бар болуп баягы чыкчу эмеспи бул маалыматтар? Мурда азыр үйлөр те алыста болсо, айылда болсо деле катталып, документтери бар болуп калды да. Мисалы 2000-жылдарга чейин бул баланчанын үйү болуп келип, кийин баягы 2000-жылдык электрондук каттоо болуп өтүп, анан бүгүнкү күндө адам учетун өзүнүн ошол каттоосуна туруп, анан кредит алган учурларда документтерди толукташ керек болуп, ошентип дегиле ушул коомдун талабы менен, мындайча айтканда, азыр укуктардын баары катталып, дарызделип калды да. Эми ошол бир тууган менен бир тууган, атасы менен баласы, апасы менен кызы соттошкон учурлар болуп аткан. Балким мурда дагы болгондур, эми азыр баягы коомго мындай интернет аркылуу таркап аткандыктан ошондой маалыматтар, анан карыздар мындай арыздардын түшкөн арыздарды карап көргөндө ошондой фактылар бар да. Эми бул жерде эми ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде ошол укуктук маселенин түпкүрүнөн келип чыгышын, ошонун айрыкча ата-энелер казы болгондо мурас укугуна түшкөндө, бизде салт боюнча эркек кишилер эле алыш керек, же эң кичинекей деп ойлойт. Ал эми
мыйзамда ал баарына бирдей. Карындашына да, эжесине да, ал турмушка чыгып үй бүлөсүн башка бөлөк түтүн улантса да алга да бирдей. Ушул жерде маселе жок. Эми бул жерде мүлктү мыйзам боюнча баарына тийиштүү үлүшүнө катары бөлүнүп берилет. А бирок өздөрү бир туугандар бир ымалага келип аны чечсе да болушат. Мисалы, карындаш эжеси болсо ага бир акчалай берип, башкадай кылып чечиш керек. Анан дагы көп талаштар мына ата энеси же атасы жашап жүрүп каза болгондон кийин ал баягы керез завещание деген бар го. Ал керез завещанияны ошол 3-1 тууган болсо бир эле бир тууганына жазып таштап койгон учурлар да кездешип атат да. Эми балким бирөөсүн жакшы көргөндүр, бирөөсүн башка. Анан беркилер чыгат, эмнеге бул эле өтүп калыш керек? Бул деген завещание эми мен туура түшүнүктүү керез завещание. Керез туура эмес болгон. Ал эми анын туура эмес болгон сотто дали эми ал киши каза болду. Бул дүйнөдөн өттү. Ал кандай жагдайларда жазылган, эч ким ага басым жасаган эмеспи? Ушундай факторлор бар. Эми баягы мыйзам жагына токтолгум келбей турат, мен моралдык жагына токтолгум келип турат да. Башка улуттар, ал башка мамлекет, ал өзүнүн иши, бирок кыргыздарга ушинтип жакының менен мүлк талашып калуу, анан ушундай учурлар көбөйүп жатканы, бул баарыбыз материалдык байлыктын артынан чуркап калгандык эмеспи? Эмне деп баа берсек болот? Тарбия, дүйнө тааным. Эгер материалдык байлыктын артынан чуркасаң эле ал атаңды каската бербейт да. Атаңдан мал калгычаң тал калсын дейт. Атаңдан байлык алгыча билим ал дейт. Анан атанын байлыгы менен эле ал бир чоң бир материалдык байлыкка ээ болуп калышы деген деле бир күмөн да. Эми материалдык байлыктын артынан чуркаган адам болсо, азыр эми бүт шарттары бар. Кыргызстанда иштесин, же чет жакка барып иштесин, күнү түнү тапса болот дегеним да. Эми бул дүйнө тааным. Адамда ошол үй бүлөдөгү тарбия, мындай нарктын бир болушу да түшүнүш керек да адамчы. Себеби бекеринен айтпайт да, эки адам урушса, өзү акылдуусу күнөөлүү дейт да. Эмнеге ал ошого теңелгенине же ошого жол бергендигинечи. Коом бир бузулуп жатабы депчи, анткени ата эне менен араздашып соттошмок түгүл, ата энеге мынтип каяш айткан бизде аябай жат көрүнүш да, анын тилин укпай коюп тигин алып кел десе, жок деп тил албай койсоң, бул чоң трагедия катары кабыл алынчу да Кыргызда. Биз мисалы үчүн ошондой тарбия көргөнбүз да. Анан азыр соттошуп атса, жаман жакшы айтышып атса, энесинин үйүнөн сүйрөп чыгарып койгондор болуп атат. Ооба. Биздин мурда ата бабалар деле обдулуп бирөө сүйлөсө жана жүгөнү бош аттай болбой деп жөн эле тыйып койгон жигиттер. Сөз менен эле ал сөздөн жыгылып, сөзгө баягы орун берип сөз болгон да. Бул сөздүн маанилүүлүгүндө, касиетинде, күчтүүлүгүндө. Эми тарбия десе эле бизде мынтишин керек деген менен деле болбойт. Биздин ата бабалар тарбиянын дагы сонун айткан. Бул үлгү тарбия. Сенин жүргөн турганыңды, сенин ата болсоң келинчегиңе кылган мамилеңди, сен ата болсоң сен өзүңдүн ата энеңе кылган мамилеңди бала көрүп, аны көчүрүп, аны сиңирип, ал ошол тарбияны алып улантат. Анан мисалы өзүң кечке бирде китеп окубайсың, кечке телефон чукулуп эле балаңа китеп алып келип бер, балам могу китепти оку дей берсең, ал окубайт ал бала. Ал сен көрөт да, ал сен окуганыңды билет да, будан пайда жок экен деп. Эгер сен китеп окуп, сен үйдө отуруп, дасторкондо отуруп, чогуу отуруп, жанагы баягы бизде эми илгери кандай болгон, көчмөнчүлүк заман, башкада отуруп адам туулганда бешикте бешигирин уккан, әлдей урун уккан апасынан, кийин чоң энесинен жоңок уккан, дастан, манас уккан. Ошол жерден биздин эпикалык, биздин баягы эпостор, жанрлар бул элди, жерди коргоого, адилет калыс болууга, кытмыр кыйтыр болгон адамдарды жектеген, сараң сасыкпай болгондорду жектеген, калыс дөөлөттүү адамдарды пропаганда кылган, ошолорду коомдун үлгүсү туткан биздин баалуулуктар да
Демек адам аны баягы мындай айтып аң сезимнин түпкүрүнөн подсознательно балдар ошону кабыл алып, ал элди жерди коргош керек экен, калыш болуш керек экен, алсызды коргош керек, улууга урмат, кичүүгө ызат болуш керек дегенди адам кабыл алып, ошону баягы мындай үлгү тутуп, ошого ашыгып, ошого баягы тең келем деген муун ошодон пайда болгон. А бүгүн баалуулуктар кандай, каяктан келип атат? Бүгүн баалуулук эптеген экини жейт. Туурабы? Жеңги все решает. Ошондой болуп атпайбы? Понт, жанагындай хайп. Бул чисто индивидуалдык, субъективдүүлүк, адамдын өзгөлөрдөн өзүн өзгөчөраак коюу пропагандасы жүрүп атпайбы баягы? Ошонун деңгээлинде анан ушул баягы дагы мындай тиги ата энең эми ата менен эненин орду бизде өзүнчө дагы ордун менен коюлуп келген да. Ошонун орду анан бүгүн аны жөн эле бир мындай эми укуктук негизде келип бир тууган менен деле бир тууган талашып атат, бирок укукка чейин бир моралдык үйдөгү тарбия нарктуулуктар менен дагы адамдар мындай көбүрөөк ошону дагы айтыш керек да. Баягы үй бүлө менен дасторкондо отурганда дагы ата энесинин сүйлөгөн сөздөрү бири бири менен ошонун баардыгынан балдар сиңирип алып, ошону баягы бир жашоонун бир көндүм адаттары катары кабыл алып алышы мүмкүн да. Биз анатан бери укук жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Биз ошо укугубузду көбүбүз билет экенбиз, милдетчи? Милдетин билишет, сезишет. Аны канчалык деңгээлде аткарат, ошол маселе болуп атат да. Адамдын көрдүңүзбү, кайра эле дүйнө тааным ошол коомдо мына социалдык теңчүүлүктө адамдын укугу деген менен сиздин укугуңуз бирөөнүн укугун басмырлай баштаган жерде сиздин укугуңуз токтойт да. Ал теңчүүлүк болуш керек. Бирөөнүкү артыкча, бирөөнүкү төмөн болбош керек да. Демек милдет дагы ошол жерде. Мисалы ошол жөн эле көчөдө кетип атып таштанды таштабоо. Бул дагы милдет. Сиз таштандыны башаламан таштап кетип атасыз. Сизден мурда таң эртең менен 5те келген тазалоочу шыпырып кетсе, ал кайра келип шыпырып кетип атат. Демек ага кошумча жүктөн болуп атабы? Анын укугун бузуп атабыз да. Ага кошумча жүктөн болуп атат да, иш жүктөн. Көрдүңүзбү? Бул дагы бул милдет. Анан ушуну адам баягы бир адам деле бир адам же бир мамлекеттик орган же бир коомчулук такай эле эч ким артынан жүрбөйт да. Адам ошол баары бир ички дүйнөсү менен, ички сезимдери менен, ушул ички жоопкерчилиги менен ошону баягы сакташ керек да. Ишмердүүлүгүңүзгө дагы кайтып келебиз. Мен да азыр мындай өзүңүзгө тиешелүү суроо бергим келип кетти да. 2020-жылы сиз депутаттыкка аттандыңыз. Мекенчилик партиясы менен тизмеде 35-чи болду. 35. Анан эмне болуп депутаттыкка аттанып калдыңыз эле? Шайлоого барам деген оюм деле жок болчу. Мен анда Чүй Бишкек ЮСИЗ башкармалынын орун басары болуп иштеп жүргөм. Алга чейин Камчыбек Кыдыршаевич менен мамилем бар болчу. Мен ал кишинин Менин тилегим деген китебин окугансызбы, окуган эмессизби? 2011-жылы чыккан китеби бар. Мен сизге аны сунуштайт элем. Саясат KG дегенде электрондук варианты да бар. Мен 2011-жылы ошол китепти кандайдыр бир жагдайда колума тийип калыптыр. Анда мен студент болчумун, мен окууну бүтүп аткан. Анан ошол китепти окуп, мен аябай таасирлендим да. Ошол кишинин башынан өткөзгөнү, жана 1000 жылдык өксүк деп жазганы, биздин мамлекеттүүлүктүн жоголгондугу, кандай куруш керек,
ушул тарбия орду ушул бүт көп нерселер бар. Достуктун мамилеси, мекенди сүйүү, жоопкерчилик, принципалдуулук болуу, принципалдуулук адамдын ушул кандай баягы көп нерседен өйдө турарлыгын жазган. Анан ошол китептин артынан анан кийин экөөбүз таанышып калып, сүйлөшүп, ага ине болуп жүрүп, ал көп ушул мындай багыттама, тарбиялык ушундай сөздөрүн айтып жүрүп, анан кийин 20-жылы мени чакырып калып, ушул мен шайлоого барайын деп аттым эле. Ошол Садыр Нуркожоевич ал партиянын төрагасы, ошол өз уюштуруучулары. Анан ал киши ал жакта, мен ушул жаштарды топтоп барайын деп атам дегенде мен макул дегем. Мен ушул кишинин сөзүн эки кылбайын деп. Анда бирок ошондо айткан, сен тиги жумуштан кетирип берет депчи. Мен айткам, мейли кетирип берсин, мен юрист болуп деле иштей берем деп айткан сөзүм бар да, ошол кишигечи. Мейли, мен ушул кишилерди колдоп коеюн деп шайлоого барып, коюп, добуш жакшы эле алганбыз. Утканда партия. Ооба, эми акыркылар болуп билешип, кайра түшүп, босогодон өтүп ушундай болгон. Дерлик ошол ошол кишилердин, ошол агаларыбыздын сөзүн, алардын жолун, ошолордун баштаган ишине мен ишенип, алардын ушул кандайдыр бир жан дүйнөмдө, мындай ички дүйнөмдө ушундай неме болгон да. Ушулардын сөзүн эки кылбай, ушулардын ошол маалда колдоп коеюн деп. Сиз китебин окуганга чейин мамилеңиз жок беле? Мамилем жок болчу, эми сырттан мындай таанычыл, эми мен деле студент жаш кезде кийин китебин окуп, анан неме кылып, кийин таанышып сүйлөшкөндөн кийин дагы ал кишинин мындай көрөгөчтүгүн, элин жерин сүйгөн баатырлыгын, ошол калыстыгын кийин иш жүзүндө дагы көргөндөн кийин ошол. Иштен кеткен жоксузбу шайлоого катышкан үчүн? Басым жасалган жокпу? Жок, анда шайлоого кеткенде ал кезде мыйзамда убактылуу ыйгарым укуктарын токтотуп койчу. Ошо убактылуу ыйгарым укуктарды токтотуп коюп кеткем. Анан кайра кайтып келдиңизби жумушуңузга? Шайлоо ызычу болуп. Шайлоо жокко чыккандан кийин кайра жумушка чыккам. Ал кезде жумуштан кетпейт болчу. Убактылуу токтотуп турат болчу. А мен кайра келип, кайра ошол Чүй Бишкек юстиция башкарма алдында 7-8 ай ошол орун басарлык кызматымды уланттым. Жок, анан эмнеге 2021-жылкы шайлоого катышкан жоксуз, парламенттик? Эми мен аяка катышпадым. Эми буларга жардам болуп, аткаруу бийлигинде иштейин деп ушул, анткени ал кезде конституцияда өзгөрүп, көп мыйзамдардын өзгөрүүлөрү күтүлүүдө болуп аткан да, ошондуктан ошол жакта калдым да. Барбадым. Министрдин орун басарлык кызматка ошондо Камчыбек Кыдыршаевич сунуштадыбы сизди? Эмне болуп дайындалып калдыңыз анда? Ал киши да сунуштады, анан баягы ошол тармакта иштеген факторлор дагы туура келди го дейм. Сиз баягы ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуу мыйзам долбоорлорун, юстиция министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорлорун парламентте жактап жүрбөйсүзбү? Парламент менен тыгыз иштешип атасыз да. Азыр сизде депутат болуу каалоосу пайда болдубу? Мисалы үчүн жакында шайлоо болгон турат. Мүмкүнчүлүк болсо шайлоого катышат белеңиз. Сизге депутаттык мандат алып, мыйзам долбоорун жазган жакшыбы экен же юстиция министрлигинде отурган жакшыбы экен? Эми чын айтсам, мага айырмасы жок. Аякта деле мыйзам жазып коргоого алып келип атабыз, анан депутат болсоң деле мыйзам жазып коргоого алып келебиз. Мага айырмасы жок. Бирок депутаттык каалоо барбы, депутаттык мандат алуу? Эми депутаттык мандатка азырынча дагы убакыт бар. Анткени парламент расмий таркай элек. Балким барып калам, балким барбай калам. Чечим кабыл алына элекпи? Чечим кабыл алына элек. Демек барат окшойсуз, Жок, андай деле көп ой жок. Эми мен кайсыл жерде болбосун деле, эми коомчулук, эл жер үчүн мындай
күч барда, жаштык барда иштей беребиз. Эми баягы айырмасы жок да. Сиздин саясий карьераңыздын жогорку чеги кайсы деп эсептейсиз? Мисалы үчүн министр болобу, же депутатка барбы, же балким келечекте президент болом деген амбицияңыз бардыр. Эми ал Кудайдын буйруганы да. Мен жашоону философский эле карайм да, Элзат айым. Мындай философский. Кандай? Эми Болсо болот, болбосо жок. Кудайдын буйруганындай болот дегендейчи, анан аракет кылып иштегенде иштеш керек. Эми бул өмүр деле өзү 5 күндүк да. Туурабы, кыска да өмүр деле. А мамлекеттик кызмат андан да кыска да. Бүткүл жашоо философия эле мамлекеттик кызмат эмес, башка жашоодо деле маанилүү багыттар бар да. Жөн баары бир тилек, каалоо, кыял деген бар да. Мисалы үчүн мен ушундай болсом депчи. Эми мен өзү университетте окугандачы тиги баягы мугалим болуп университетте иштеп көрөм деп эле ойлогом биринчичи. Анан кийин тагдыр мени ушул юстиция тармагына алып келди да. Ошон үчүн келечек кандай болор, бул бир Кудайдан го деп ойлойм. Сиз айтып, мындай ушуну сөздү айтсам кийин өзүмө кесепет тийип калат деп коркуп аткан жоксузбу? Жок, андай жок. Мен деген, мен жана башында айткандай, тарых, философия, жанагы элдик фольклордук жанрлар кызыкканга да, эми биз чыгыш элдерибиз да. Эми батыш элдерде бизде моундай болот, мындай деген неме жок да. Бизде эми мезгилдин агымы менен, баягы Кудайдын буйруганы менен келечекте боло турган нерселер да. Бирок эми Келечекте бирок бир гана нерсени билем. Ошол Кыргызстан эл жер үчүн кандай гана жагдайда, кандай гана кызматта болбосун, ошол жакшы жагына болсуна чоң салым кошконго ниеттүү аракет кылам деп. негизи бизде тажрыйбада бар да, юристтер чоң саясатчыга айланганчы. Көп да биздечи, көп юристтер саясатчылар азыр баягы мамлекетте саясат жүргүзүп жаткан саясатчылар экс болобу, азыркы болобу, көбү юристтер. Демек, сизде деле мүмкүнчүлүк бар да, бир чоң саясатка аттанып. Даамын татып көрүңүз келет дейм. Сиз азыр деле чоң саясатта жүрөсүз, бирок мындан дагы чоң. Мезгил көрсөтөт. Жооп бергиңиз келбей атат, Макул, анда кийинки суроого өтө берейин. Мага подкастка негизи көбүнчө жетекчилер, министрлер чакырабыз да. Келгендердин баары эле материалдык байлыкка кызыкпагандар болуп чыгат да, өмүрүндө пара албаган, анан материалдык байлык бүгүн бар, эртең жок дегендерчи. Анан азыр сизге ушул суроону узатсам, сизден деле ушундай жооп алам го, Же сизде материалдык байлыкка кызыгуу барбы? Эми Бизде жетекчилердин жообу бар, окшошуп кеткен да. ошо да. Эмнеге? Мен деле ошону айтат деп ойлойсуз да, бирок сөз башка, иш башка да. Эми бунун чындыгыны бир да гана иш жүзүн жашоодо кимдин эмнеси бар. Мисалы, мен университетти бүткөндөн бери эле мамлекеттик кызматтамын. Мамлекеттик кызмат бул байынын булагы эмес да. Акча табуунун булагы эмес. Азыркы учурда. Эми мурда деле. Эми менде ашыкча байлык деле жок. Эгер акча табууну көздөп ошондой бир муктаждык болсо, мен жеке секторго кетем. Чын айтып атам. Алган билимим, тажрыйбам мен баягы мына эл аралык корпоративдик укук, ишкердик боюнча дагы жакшы эле тажрыйбам бар да. Мен ошол жака кетип, иштеп, бизнесте да өзүмдү сынап көрүшүм мүмкүн да. Анан мамлекеттик кызматта бул билбейм. Эми өзүң айтсаң ишенбейт, эл айтсын. Мен буга чейин нотариалдык лицензия берүүнүн төрагасы болгом. Адвокатуранын лицензия берүүнүн төрагасымын. Юридикалык жактарды каттоо компаниялардыкы. Мурда нотариус лицензия алуу үчүн ачык эле мончо акча деп
айтып сүйлөшүп сунуштап жүргөн. $5000 өйдө деп эл арасында. Эл арасында. Азыр сиз акыркы ошол жылдардыкын сурап көрүңүз. Мен сизге айтсам, өзүм айткандай болбойм. Андай нерсе такыр жок. Кааласаңыз башка жактардан да сурап, нотариустердин өздөрүнөн сурап көрүңүз. Адвокаттар да ошондой. 150 адам тапшырса, 17-16 адам өтүп атат. Нотариустерде да ошондой. Бул баары бир мага Камчы Кыдыршаевич бир сөз айтты эле да. Колунан кармалбаган, соттолбогон, тергөлбөгөн коррупционерлер бар деп. Бул сөздү ошол 20-жылга чейин, бул 18-жылдары болсо керек эле. 19бу ошол булар 20-жылга чейин. Эмнеге десем, сен кармалган эмессиң, соттолгон эмессиң, тергелбеген, бирок сага берген адам дейт. Ал бирөөгө айтат да дейт. Ошон менен бул алат деген ошентип бар эле алгандар бар да дейт. Демек буну калк айтса калп айтпайт дейт. Ошону элден билиш керек да, Элизат айым. Элден. Ошол Сыдыков төрага болуп турганда нотариатта, адвокатта алчу беле деп. Же кандай болуп калды жагдай деп. Мен бүгүн 100% кепилдик берем. Себеби биз экзаменди бир этап кылдык, адамдык факторлорду жок кылайлы деп. Мурда аңгемелешүү деген бар болчу да. Претенденттерге да айттык, мейли адамдын психологиялык дүйнө таанымын билем десең, анда аңгемелешүүнү киргизиш керек. Бирок бизде аңгемелешүүнү киргизсек, комиссия турса биринчиси жакшы өтөт дагы, экинчисине барганда 3-4 группировка болуп сүйлөшөт экен. Баланча деген кирет, ага мындай суроо беребиз деп эле кайра эле ошол баягы койчуманын таягы болот экен да. Ошондуктан биз бир гана этапты калдырдык, компьютерлик тестирлөө. Компьютерлик тестирлөөнү YouTube канал аркылуу онлайн чагылдырып атабыз, адвокатты да, нотариатты да. Суроолордун саны 3000ге жеткизип койдук. Ошодон өт 120-110 суроо болот. Ошонун 70%-на жооп бер, өт алып иште деп атабыз. Нотариаттын системасында да мурда отуруспой бирөө кетти, мурда аябай жасалма документтер көп болчу. Азыр 99%-га жок болду. Себеби электрон нотариустун отурган видео тартмай, ал кагаздагы журнал эмес, мурда катар койчу. Азыр система өзү берет. Сиз бүгүн нотариус болсоңуз, сиз 111-ди берсеңиз, кийинки сизге 112 чыкпайт. Ал баткендеги бир нотариустан чыгышы мүмкүн кийинки действие. Көрдүңүз, ушундай илим техниканын пайдасы менен биз аны да жоюп келдик. Адвокаттарга да ошондой система киргизилди. Сунуш болдубу? Эми кандай биринчи сунуштап көрөт, анан жакын таанышыңыз дейт, анан коркутуп көрөт. Ушунда 3 метод бар экен да, бирөөлөрдөн чалдыртып көрөт экен. Ошол үчөөдөн адам абириң менен жүздөшүп өтсөң, бүттү. Ошону айттым. Мен айтпайын. Сиз ошол мен төрага болгон система периодторду азыр деле төрага беркиде сураштырып эле, нотариустерден деле сурап көргүлө. Ошол токтоду. Нотариус жасалма документ, автоунаа, үй доверенность берген азыр такыр жок. Ал система өзү жол бербейт. Кыргыздарда ушундай баягы колунда бийлик болуп отурган жерде майлуу сүттү деп коюшат го. Майлуу сүттү жерде отуруп турсуз, такыр азгырылган жоксузбу? Жок. Жок. Чыдап жана 3 принцип менен чыдап өтүп кетмес да. Мен чын айтайын, менин жеке автоунаам да жок, ишенесизби? Эмнеңиз бар? Бир үйүм бар, рассрочка калып, бүт элекмин төлөп да. Ипотекага. Ооба. Ипотека эмес, деги ошол курулуш компаниядан эле сүйлөшүп алгам. Ошону төлөп бүт элек. Жеке автоунаам жок, жанагы айттым го, мамлекеттик кызматтын ошого чыдап өтүш керек. Бул баюунун же бир таасир топтоо бир синдикат түзүүнүн булагын айландырбаш керек. Буну философский адам жүрөктөн кабыл алыш керек. Айттым го, мен да материалдык байлык да керек. Бала чака чоңоюп атат, туурабы? Жакшы билим бериш керек. Жакшы билим бериш керек. Мына кыш айында бир чет өлкөлүк компания бул жака өкүлчүлүк ачайлы, ошол жерге жетекчи болуп иштеп бер. Жакшы айлык сунушташты. Анан мен бир кетип калайын деп, аябай, себеби бала чака чоңоюп, башка мындай адал акча менен, ак эмгек менен материалдуу муктаждар чечиш керек. Эми азыр
вице-министрдин орун басары да деле мен жанагы айлыгымды деле жогорку кеңеште бир айтылып кетип баары билишет го 80 000 на руки деп айтканымда. Мен 80 000 на руки алам. Эми ошону деле өлчөп жеткизсе болот. Анан кээ бирлери аз дейт, кээ бирлери көп дейт. Эми менимче нормалдуу азырынча. Материалдык байлыкта жөнүндө сүйлөшүп кеттик, анан мен сиз боюнча кичине маалымат издеп атсам, сиз руханий байлыкка дагы маани берген жетекчилердин бири экенсиз да. Мындай жетекчилер чанда кездешет да. Баягы Манас эпосун угам дейсиз, Манасты коюп угам дейсиз, унаада кетип баратканда ушундай маектериңиз бар экен да. Чыгармачыл дүйнөгө баягы кыргыздын ушундай руханий байлыкка маани бергениңиздин себеби эмнеде? Же өзүңүздө эле кызыгуу пайда болгонбу? Жашымда эми биз эс тарта баштаган маалда телефон, башка нерсе жок болчу да. Анан биз жомок, аңгеме окучу элек. Ошолордун таасири го дейм. Анан мен кийин айылда кой багып чыгып, китеп окуп, ушинтип анан ошого кызыгуум тартып кетти го. Атамдан бир үйдө атамдан көп китептер калган эле. Ошолорду окуп, ошолор таасирлентти го дейм. Мен жанагы китептерди окуп, ошолордун каармандары менен ушундай бир жаш образдуу баягы таасирленип, анан дагы бир жаңы чыгармаларды окуп, ошолор мен мисалы Сыңган кылычтарды 6-7 классымда эле окугам. Каар заман дегендерди, баягы Жылдыздуу түндөр, башкаларды ошол 11-ди бүткүчөң эле мен бир топ көп китептерди окугам. Кийин студент кезде көп окудум. Жанагы китеп алайын десем, акча жок эле. Анан Ош шаарында Келкел деген бир магазин бар, китеп сатчу. Анан ол жерде Каныбек агай сатат эле, мага китептин барагын бүктөбөй окуп кел бери деп берет эле. Экөөбүз мамилебиз жакшы эле. Азыр деле бар, көп студенттер да билсе керек, Келкел деген магазин. Анан мен алып китептердин барагын бүктөбөй, жаңы чыккан китептерди ошондо ошолорду окуп кайра алып келип берчүмүн. Студент кезде убакыт көп да. Университеттен келгенден кийин ошентип көп окуп, ошол нерселер тартты го дейм. Анан мындай да көп окугандан кийин, көп маалыматтарды анализдегенден кийин сенин өзүңдүн бир пикириң пайда боло баштайт экен да. Демек мындай болгон экен да, демек мого окшош экен деп баягы аналитикалык чечим чыгара баштайт экенсиң. Ооба, китеп көп окуган кишинин дүйнө таанымы да башкача болот да. Сиздин азыр ишиңизге ошол көп окуганыңыз аябай жардам берип атса керек. Ооба, анткени мыйзам жазуу деле чыгармачыл кандайдыр бир деңгээлде чыгарма да бул дагы. Бул чыгарма чын айтканда. Сиз айтпаңызбы, кичинекейинде кой кайтарып жүргөндө деп, сиз балалык кезиңиз айылда өткөндө демек, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз эле? Менин атам мен 7 жашымда каза болгон. Бизди апам чоңойткон. Биз 8 бир тууганбыз. 4 уул, 4 кыз. Менден башкасы мамлекеттик кызматта иштебейт. Айылда дыйканчы, ушундай өздөрүнүн турмуш тиричилиги менен. Атам колхоз, совхоздо механик инженер болуп иштеген, совхоздо. Анан ал кездерде дагы союз таркап заман оор болуп кеткен маал болчу да. Ошону эле бүт күрүч эгип, биз өзгөндө күрүч эгет да. Күрүч талаларында, тамеки, кийин мен бир 4-класстарга барганда, 5-ке барганда тамекилер эгилбей калды. Ага чейин тамеки экчү элек, кийин семечка келди. Ошентип ара жанагы чөп чабып, агам экөөбүз чөп чапчы элек чыгып, мал койго дайындап. Ушундай айылдын турмушунан эле өтүп, анан кой баккан чыкканча ошол кой менен торпокторду бирге багып, китеп алып чыкчу элем. Себеби жалпы балдар менен кошулуп барайын десем, биздин бир азыр да бар агамдар. Биздин жер бар эле, ал жерге биз жана жүгөрү, помидорлорду экчү элек айылдын сыртында. Мен ошол жакта барып сууларын карап карашым керек да. Анан балдарга кошулуп кетсем, биякты караш керек болот. Бияка келип балдарды кошоп кетсем, алардын мал торпоктору тиги биздин эгиндерди жеп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн
мен жалгыз болушума туура келет эле да жанагы жердечи. Анан жалгыз жүргөндө эмне кыласың? Эми бала бири менен жүрсө бири менен ойнойт да. А мен эмне кылмак элем? Анан үйгө келсем, жана атам алган китептерден, анан майда чүйдө жанагы Капитанская дочка, жанагы орус тарыхынан 100 аңгеме деген эми Советтер Союзунда китептер болчу. Кыргыз эл жомогу, казак эл, белорус эл жомогу, ошолорду баштап кийин аңгемелер көп өтүп, Түгөлбай Сыдыкбековдун ушул үйдө көп китептер бар эле. Каныбек романы, Өрттү кечүү, ушул көп китептер бар эле. Азыр аларда жаңыланып басылып атат. Манас бар эле. Эрте өчтүк романдары, ошолорду эпостору. Ошолорду бирден алып чыгып окуй берет элем. А мен бирде эсимде бар, 9-классты бүтүп 10-класска келсек керек эле. Анан эжеке 3 ай каникулда ким канча китеп окуду деп бизде эжекебиз сурап калды эле, бир Фатима эжекебиз азыр да бар. А мен ошондо айтканда 23 китеп окуган экем 3 айда. Анан эжеке кайсылар дегенде мен баарын айтып бергем, мыналарды окудум деп. А эми азыр телефонго азгырылып кетсе керек, кисем керек эле деги, телефон же башка нерсе болсун. Ал кезде ушул китеп болчу. Азыр балдарыңыз китеп окуйбу өзүңүз? Балдар азыр мен да үйдө келип окуйм да. Мен жанагы эми жумушта кирип чыгып болуп дайырлана албайсың. Анан мен үйгө келип жанагы столго кагаздарды, мыйзамдарды жазып алып окусам, анан кичинекей балам садикте ыр жаттайт эле. Анан ата ыр жаттап атасың деп ойлой берет эле ал өзүнүкү да. Анан ошону окугандарды көрүп, алар өзүнүн тапшырмаларын окуйт. Себеби үйдө 1 саатта эми мен өзүнчө бөлүп китеп окуган болбосо да күндө бир мыйзам, баягын окуп, жогорку кеңешке даярлануу процесси бар да. Ошонун бардыгы бул мен балдарым баягы окуу даярдык, окуп аткан жагдай деп көрөт го деп түшүнөм. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, апаңыз жалгыз бой чоңойтtu депчи, 8 баланы. Бул өтө оор да. Ооба. Балаңыз оор өттү. Кантип апаңыз сиздерге ушундай тарбия берип, ушундай даражага жеткиргенге апаңыздын салымы чоң да. Ооба. Эң чоң агам 18 жаш, эң кичинекей карындашым 3 айлык болчу. Апам жалгыз калганда. Мен 7 жашар. Эми ошол бардыгы билим алышты, окуду. Мен агаларымда, эжелеримде же бейбаш болуп, же бирөө менен урушуп, бирөө менен мушташып, бир неме кылышпады. Эми апам өзү мындай эски лакап макалдарды аябай көп билет да. А мен апамдын макалдарынан деп коем, кээде айтсамчы. Анан ошентип тарбия берип, эми атаңар өтүп кетти, силерде жоопкерчилик чоң, анан бузулуп жаман болуп кетсеңер мындай болду дейт эл, дейт деп апамдын сөздөрү ошо күндө айтып. Анан жана айткандай союз таркаган маал ал кезде иштеш керек. Эң оор эмеспи? Оор маал, ошонун баарынан эми бизге апам күч берсе, биз апама балдары катары күч бердик го дейм. Апам балдарым деп жашаса, биз апам деп жашап ошол маалдан өттүк го дейм. Мен эми андай күндөр болгон, эми бардыгын эле азыр бул жерде драматизировать этип айткым келбейт, бирок бир эле окуяны айтсам, ушул 7-класста болсок керек эле. Анан биз семечка культурасы келип эге баштаган да. Анан азыр тамакка майды биз бутылкада алып, азыр эле ошондой да. Мурда Акжубаз дегенди билесиз да, майды барып тарттырып, тегирменге ун тарттыргандай тарттырчу. Ооба. Анан өз семечка августтун 20-ларында, сентябрдын башында бышат да. Анан ушул бир августтун баштарында май жок болуп, анан апам мен дагы агамды алып, тиги бир карындашымды алып, биз баягы семечканын бышкандарын башын кесип, бир капча кылып алып келип, анан ону кагып, аны кургатып, анан Акжубазга алып барып май кылганбыз да. Азыр эми мен үчүн балким мындай жөн эле талаага жумуш көрсө, бирок ошол маалда апам ошону тамак май болсун деп, ошо быш элек семечканы атайын бышкандарын терип келип кургатып кылган экен дейм да. Балдарым ач калбасын деп. Эми баарынан өттүк, Кудайга шүгүр, апам бүгүн жакшы, бияка келип турат,
Мен эң кичинекей баласымын да уулдардан. Эки агам айылда, бир агам Россияда мигрант. Калган эки карындашым эжелерим турмушка чыккан өздөрүнүн турмушу менен. Эки агам айылда ушул дыйканчылык, мал кой кармап, ошол эле тирлик. Апаңыз ошо юрист бол деп кеңешин берди беле? Жок, апам деле берген эмес. Мен окууну бүтүп мектепте окууга тапшырууга мүмкүнчүлүк жок. Мен Россияга кеткем. 2005-тен 2007-ге чейин Россияда иштеген барып. Ал жерде грузчик болдум, куруучу болдум, темир кесүүчү болдум, кыш койдум. Эми бүт эле жумуштарды жасагам. Кара жумуш. Кара жумуштарды. Анан ошондо мен жанагы жаштыгымда китеп окуп, тигинткенден мени эч эле бир тынчтык бербеди да жан дүйнөмчү. Ушинтип Россияга келип, ушинтип жүрөсүңбү, мында окуш керек деген ой менен кетпей койду. Такыр кетпей койду. Анан 2007-жылы келип тапшырдым юрфакка. Анан себеби тарыхка тапшырсам да болмок, бирок ойлодум дейм, тарыхты ансыз деле мындай кошумча окуп изилдеп атам. Андан көрө бул юриспруденцияны окуйун, тарыхты кошумча окуйун депчи. Эми тарых бул бүгүн медик деле тарыхты изилдеп атса эч ким тыюу салбайт да. Ошо миграцияда жүргөн учурларыңыз сизди юрист болууга мажбурлаган жокпу, түрткөн жокпу? Эми балким ошондой факторлор да болгондур дейм да. Ошо болгум келип, Укугуңуз бузулган учурлар көп болсо керек, Эми ал кездерде ошондой жагдайлар көп. Эми 2005-2007 жылдардагы мигранттын жашоосу анын көп кыргыздар деле башынан өткөзгөнгө билет го дейм, оңой эмес болгон. Анан бир жагынан ошондой болушун, бир жагынан ошол жана айткандай тарыхты мындай эле окуйун. Бул болсо диплом болсун деп юриспруденцияга тапшыргам да. Бул юстиция министрлигинде жүргөндө канча мыйзам долбоорун жаздыңыз, аны кошумча алып айтып кетиңиз, бирок бизге мындай чуу жараткан мыйзам долбоорлору боюнча Орозбек Сыдыков баягы журналисттерге тааныла баштады да. Ошол эле жанагы жала жабуу, ошону анан баягы ЖМКлар тууралуу мыйзам долбоорун дагы сиз баяндамачы болдуңуз. Ушундай эми элдин баарынын дебесек да, бир уч топтун мындай жакпаган мыйзам долбоорун сунуштап бизге эмне кереги бар беле? Маселенин түпкүрүнөн караганда, ушул жала жабуу, мазактоону деле айтсак, бул муунду сактап калуунун бир жолу болчу да. Эгер адам маданиятка өз эрки менен келбесе, маданиятка мажбурлап келтир деген да сөз бар да. Мындайча айтканда, бул адатка айлана баштады да, жөн эле бирөөнү билип билбей эле башынан аягына чейин ага жала жаап эле, ал чоң кишиби, жашпы, аялбы, үй бүлөсү бар, ага доо кетет. Анын психикалык, моралдык деген. Мен бул жанагы сөз эркиндиги дегенге буну такыр салыштырыштын да кажети жок, анычы. Жөн эле бирөөлөрдү мазактап ат коюп чыга баштады го. Бул жаман адат болчу да. Бүгүн бирөөнү жала жаап сөккөн адам эртең ага сокку урат. Сокку урган адам аны башкан кылууга даяр болот. Бул моралдык муундун психологиялык баягы көндүм адатка айландырбоонун бир мыйзамдык механизм болду да. Аз байкадыңызбы, токтоду, эч ким андай жазбай, мындай ачык жазбаса дагы, мындай атын жазбай, мурда атын кошуп жазып эле же түз эфирге чыгып сөгүп баштады да. Биз бул ошо өсүп келе жаткан муунду, биздин ата бабалардан караган нарктуулукту, арет, ар намыстуулукту сакташ керек эле. Анткени ар бир баалуулук үчүн, улуттун баалуулугу үчүн ар бир мезгилдеги муун жоопкерчиликтүү да. Ага чейин кандай болчу, кандай өткөздүм деген. Бул жерде мен ошон үчүн буну ачык эле чыгып, дебаттарга барып, анын туура экендигин далилдеп аттым. Кимдин башына келгенде ал аны түшүнмөк деп.
жалпыга маалымдоо каражатында деле эми жалпыга маалымдоо каражаттары юстиция министрлигинен катталып жүргөн, баардык учету бар. Мен ошолорду каттап жүрүп иштегем. Мисалы жалпыга маалымдоо каражаты деген бул мамлекеттик каттоодон өтүш керек да. Ал жерде анан бизде көбү журналистмин дегендердин диплому да журналист эмес. Мамлекеттик каттоо жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаты да жок. Алар эмне, мен аларга да айткам, күз күнү карап туруп эле сүф-күф деп журналист болуп алдыңарбы анда деп. Демек, журналистиканын анын дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Туурабы? Эми сиз элестесеңиз, бирөөнү чексиз эле бирөөлөрдү өзүнүн каалагандай маалымат берүүгө укугу бар, башкалар ага унчукпаш керек, себеби ал журналист деген дагы логикага туура келбеген нерсе да. Анан массалык маалымат каражатында каттоонун тартиби болуш керек. Мына буга чейинки менин дебаттарым көрсөңүз, ошол эле мен эми азыр дагы айтпай эле коеюн, алар менен мен жана мына жанагы материалдык башка дегениңизде эми ошол кезде журналисттер тапса таап чыгат эле да. Мен миллионер же бир башка бир каражатым болсо. Туурабы? Издеди, мен өзүмдөн да сурап жүрүштү. Бирок биз алар менен да отуруп, сүйлөшүп, айттык, бул жөн эле каттоодон өтүп койгула. Өзүңөргө дагы журналист болгонго жакшы. Өзүңөрдүн да ишмердүүлүк жүргүзгөнгө жакшы. Анан чет өлкөлүк боюнча эми ар бир биздин конституцияда дагы Кыргызстан ички жана тышкы саясатын өз алдынча аныктайт. Анан биздин баалуулуктарды, биздин улуттук коопсуздугубузду, мамлекеттин бүтүндүгүн, ички түзүм, мамлекеттик ичиндеги ыраттуулукту бузуу үчүн бул сөз деген ушундай курал, ал бөдөнөнү бүркүт кылып көрсөтүшү мүмкүн, же бүркүттү бөдөнө кылып көрсөтүшү мүмкүн да. Ошол чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам күчүнө киргенден бери эмне өзгөрдү? Баягы мен чет өлкөлүк агентмин деп катталгандар башталдыбы? Саясатка аралашпай калыштыбы? Мындай эмне пайдасын көрүп атабыз? Жок, ал чет өлкөлүк агент деген жок, аны ошентип айткан эч кандай жок. Жөн эле чет өлкөлүк өкүлчүлүк. Ал жерде мажбурлоо бирөөнү мындай жок. Ал чет өлкөдөн каражат алса, көрдүңүзбү? Аябай ызычуу болот. Ой, мындай болуп кетет деп. Мына эч нерсе деле болбоду го. Мына мазактоо менен шылдыңдоону башына келели. Ой, силер эртең чекеден барып камайсыңар деди. Мына мыйзамдын күчүнө киргенине мына 10 ай болуп атат. Мен майда МВДдан статистика алсам 4 эле арыз түштү дейт. Ал дагы ошол бири-бирин жанагы коомдук бир саясий ишмердүүлүккө байланышпаган арыздар дейт. Аны ошол эле жанагы чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдар, мына бүгүн реестрди караңыз, 4-5 уюм өз алдынча бериптир, мен финансер болду, ошону менен токтоду. Блогер, бизде блогер деген түшүнүк жок өзү. Мыйзам боюнча аныктама жок. Блогер деген. Блог деген эми ат сулуу блог, вести блогду да деген алып бар. Эми бул ден соолук, агартуу, дүйнө тааным, жашылча жемиш, кухня, ошончо жашаган. Блогер деген мыйзам боюнча жөнгө салына элек. Ал жөнөкөй жаран. Ал эми журналисттерде ал бул мыйзамга эмес, алар жанагы аймактык кастыкты, мамлекеттик бийликти кулатууга чакыруу боюнча алар башка берен эле. Бул мыйзамдар өзүнчө. Бул жалпыга маалымдоо каражаты, бул ушул бизде иштейсиңби? Каттооңду ач, редакциялык саясатыңды жүргүз. Тескерисинче бул мыйзам буларга маалыматты ыкчам алууга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Башында биз дебаттарга барып айтып ушуну түшүндүрүп аттык, бул жакшы эле болот. Жок, баштапкы варианты кичине кооптуураак болчу. Андан кийин өзгөртүлбөдүбү? Андан кийин өзгөртүлдү. Демек, диалог болуп атты. Биз алар менен дагы отуруп диалогтор болду. Эми бул ал жерде дагы ушул эми биздин мамлекеттин өзүбүздүн эли бар, бийликтин булагы. Өзүнүн саясатты аныктатқан жетекчиликтери бар. Ар бир мамлекет өзүнчө жүргүш керек да. Анан эл аралык тажрыйба дейсиз, мисалы сиз дагы журналистсиз. Сиз Европанын бир өлкөсүнө барып бир ошентип пост жазып көрүңүзчү, сизди камап салат ошол жерде.
мына адамды мазактоо шылдыңдоо боюнча дүйнөнүн 97% өлкөсүндө кылмыш жаза жоопкерчилик. Ошол эле Германияда, ошол эле Францияда да. Мен статистика анализ алган. А бизде бул административдик жоопкерчилик кылып койдук. Жөн эле айып пул салынсын деп. Эми бирөөнү жазса жок дегенде барып 20 000 айып пул салып койсо дагы тигинин да көксөсү канат эми буга менен мамлекет чара көрдү дейт. А тиги да 20 000 бир жолу төлөгөндөн кийин ойлонот экинчи жазганды. Эми майли макул, бирок баягы бул жерде маани бербей кээ бирлер неме кылышы мүмкүн, бирок бул адамды мазактоо, шылдыңдоо, сөз эркиндигими бул эки такыр башка нерсе. Адашпасам жана жер басып алууларга мыйзамды катаалдаштыруу сиздерге таандык, Анан ошол жерде чынында эле жер басып алуу бизде өнөкөт адатка айланып баратпады беле. Бирок ошол жер басып алуу тууралуу катаалдашкан мыйзам карапайым элге гана иштегендей таасир калтырып атат да. Эмнеге дейин дегенде, мага маалымат келип түштү, айрым бир курулуш компаниялары ошондой эле мыйзам бузса эмнегедир аларга иштебейт. Бул жерде баягы кызыкчылыктар кагылышы болгон жокпу? Жок, бул мыйзам 2023 жылдын 7-июлунда кол коюлган. Бул мындай да 2022 жылы жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу мыйзамы кабыл алынды. Жер амнистиясы деп коелу. 4 категориядагы ошол 21 жылдын 1-декабрына чейин мурда курулуш курулуп калган, айыл чарба жери болсо да курган, тиги кандайдыр бир ошо 4-5 категориядагы жерлерге мындай мыйзамдаштырууга жол берилди. Бир жолку акция. Амнистия бул өзү кечирим. Ошону таанайлы дедик. Андан кийин мамлекет, биз тоолуу өлкөбүз, билесиз. Муун калктын саны күндөн күнгө өсүп атат. Эң биринчи коопсуздук бул азык түлүк коопсуздугу. Жер кыртышы эгинтигин таарып баратат. Эртең элди биринчи эле керектүү бул буудай, туурабы? Дан азыктары, май азыктары, башка жер жемиш бардыгы жерден чыгып атпайбы? Аны сакташ керек. Кийин анан мейли мамлекет амнистияга барды, кечиримге. Адан кийин аны күчөттү. Сиз ал жерде карапайым адам эмес, ал жерде кызмат адамдары да бар. 212 эскертүү 1 деген статьялар кирген ал жерге. Ошол уюштурулган топ, жер мафиясы, аларга уюштурулган топ болсо ошол 12 жылга чейин эркинен ажыратууга. Бирок ал жерде дагы бир эскертүү бар. Эгер жердин ошол неме ээлеп алган адам ал жерди кайтарып баштап кабалына, анын дагы кесепеттерин жойсо, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат деп көрсөтүлүп турат. Демек, адамды мисал кээ бирлер билип билбей ээлеп барып алса, мисал ал жерди токойдун жери болсо аны бузуп, же суу чарбанын жери болсо бузуп салып калыбына келтирсе, алга жоопкерчилик тартылбайт. А бирок деген мына республика боюнча көрүп атабыз, ар бир адамдын мамлекет алдында да жоопкерчилиги бар да. Эмне үчүн шаркырап аткан суунун жанына эмес, даже үстүнө адамдар койкана, тооккана салып алып атышат. Бул деген жеке өзүмчүлдүк эмеспи? Туурабы? Токойдун өсүп аткан токойдун жерлерин кыркып алып, ал жерде эс алуучу там байня, сайня тигиндейлерди куруп атат. Бул мыйзам биякта турсун, табият менен таттуу мамиледе болуу, эри шаркак деген жана Манас атабыздын жет осуятындай эмне болуп атат? Кыргыздар айтат, чөптү кордосоң көзүңө саят дейт. Алар да өзүнчө жандык, алардын да өзүнүн дүйнөсү бар да. Жаныбарлардын да өзүнүн дүйнөсү бар, туурабы? Ошондой эле бизде алардын да укугу. Болгону биз балким алардын тилин түшүнбөстүрбүз. Бирок бул бизге укук бербейт алардын дүйнөсүн талкалоого. Мен сууну айтсам, балыктардын жана икра таштай турган мезгили бар. Канаттуулары келип коно турган. Бул бардыгы бул экология бизди курчап турган чөйрө да. Анан жеке адам барып агып аткан дарыянын үстүнө койкона салып алса, анын койдун кыгы түшөт, башкасы түшөт. Башка ылдыйдагы суу кордогон корболор, суу сыйлаган зорболор деп жеңи жок атабыз жанагы суу боюнча айтып атат. Бул суу, бул ошол жагын да караш керек да. Анан мен дигимди бузду бул деген эмес депчи.
сугат, эгин тала жерлеринин кыскарылышы, биздин калктын өсүшү, эртең мына бизде мал, 4 түлүк мал өндүрүлөт. Ага тоют керек да. Тоют жерден чыгат. Туурабы? Жайыттарыбызды кыскартып атсак, адамдын жеген тамагынын дээрлик баары эле жерден чыгат да. Туурабы? Анын баардыгы жер керек болот да. Жерди байытып, кыртышын сакташ, бул муунга да өткөзгөн. Бүтүн жанагы элдер басып алып, же биздин президентибиз Садынович айткандай дагы жана мотоциклдер менен жүрүп, же башка жанагындай кылса, ал эмнеге мурда кыргыздар көчкөндө коломтону көмүп кетти деген билесизби? Коломто болгон жерде күл бар да, ал күйөт да. Күл деген жегичтерге кирет да, жанында чөптөрдү куратат. Анан ал кичинекей чөлгө айланып, анан ал бузулуп, кыртыш бузулбасын деген, ошон үчүн көмүп сал деген. Көрдүңүзбү экологияга болгон мамиле дагы? Бул азыр бир муун менен сезилбейт, 2 муун менен сезилбеши мүмкүн. 3-4 муунга келгенде Арал деңизинде эле союз башталган маалда суусу көп эле болчу да. Кийин пахта эгүү, жаңы эгин талааларды өздөштүрүү менен кургап калды. Балким 100 жылдыр, балким 70 жылда кургагандыр. Көрдүңүзбү, бул муундан биздин айттым го, адамдын өзүнүн үчүн эле жоопкерчилик эмес, бул ошол социалдык жоопкерчилик, социалдык милдет. Бул коом үчүн, келечек муун үчүн да ар бир адамдын, эгер билсең жоопкерчилигиң бар да. Билбесең, анда жанагы жана жогоруда сөз кылган милдет ишмердүүлүгүңүз боюнча да уланталы, азыр Кыргызстанда дебюрократизация деген чоң кампания жүрүп жатат да. Анан сиздердин тармакка тиешелүүсүн айтсам, жатак абактарды жоюп атасыздар. Жатак абактар бизде негизи пайда деле алып келген эмес окшойт Жатак абактары ошол жоюлуп атат, бирок бул боюнча бизде 5 министрдин орун басары бар да, ар кимдин өзүнүн тармагы бар. Бул боюнча мен алып барган эмесмин. Ошон үчүн азыр мен сизге кеңири айтып бере албайм. Анда сиз алып барган тармакка токтоюн. Соттук экспертиза сиздин тармагы. Кыргызстанда сот эксперттери жетишпейт деп, ошо дебюрократизацияны алкагында жеке сот эксперттерин киргизген атасыздар да. Бул кенен айтып берсеңиз. Жок, өзү жекелер бар. Биз чет өлкөлүк соттук эксперттердин келип иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Азыр жок да бизде. Ооба, бирок мыйзам менен берилди. Ал мыйзам 26-жылдын 1-июнунда күчүнө кирет. Алар келип иштесе эмне өзгөрөт? Эмне дегенде, бул бизде соттук экспертизанын 64 түрү бар бүгүнкү күндө. Анын 40 эле бизде жасалат. Калган 24-ü адистин жоктугунан, атайын шаймандардын жоктугунан, оборудованиянын ал чет жакта жасалып атат да. Орлору? Жок, татаалдары? Адистерден көз каранды болуп атат. Соттук экспертиза түпкүрүндө бул илим, билим, техника да. Техника бүгүнкү күндө кандай ылдамдык менен өнүгүп атат. Жаңы интернеттер азыр экөөбүздүн видеобузду көрүп, башкача сүйлөтүп же бирөөнүн жасатып коюп атат, туурабы? Же голостордун тембрлерин окшоштуруп жасап коюп атат. Бул бир эле интернет тармагында. Интернет тармагында шылуундар сиздин номериңизден, сизден видео вызып кылып чалып, сиз болуп чыгып коюп атат. Көп да техника өнүккөн сайын, бунун бардыгы бизге азыр күндө моюнга алыш керек, бул сырттан келип атат да. Туурабы, техника. Демек, биз бул жерде сырттан келгендерге да мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Мына ДНКны эле бизде жасалбайт. Алматага жиберет. Аяка убакыт кетет. Акча каражат кымбат. Көп убаракерчиликтер бар да. Алар ДНКлар кылган бияка келип мүмкүнчүлүк атса, чет өлкөлүк жаран болобу, башка бизде арзаныраак болот, батыраак болот. Анан биздин адистерди окутсат, ассистент болуп үйрөнүп, ошондо. Мисалы, радиотехникалар бизде, бытовой техникаларда экспертиза боюнча адистер жок.
Анагы акак таштар, жыттар, парфюмердик, жасалма чачтар, моолор, ошолар боюнча адистер жок да бизде. Алар бул эми илим техника бүт сырттан келгенден кийин биз айттык. Эми бирок биздин мыйзамдар менен иштейт. Бул жерде каттоодо Бизде турат. жок кызматтарды гана көрсөтөбү чет өлкөлүк же бизде барлары деле боло береби альтернатива? Эми алар деле эми жеке сектор болгондуктан келип алар бизде жокторду алып келет да. Бизде бар автотехника, жанагы курулуш, өрттөрдү эми алар келип ачпайт деле да. Эми азыр келсе ДНКга келиши мүмкүн. Мына радио маалыматтык техникалар, частоталар боюнча керектүүчүлүк. Мисалы бизде эми экспертизанын түрү көп, аябай эле көп. Ошол экологиялык экспертиза бар, жер кыртышы, кендердин, башка көп да. Бул эми мындай тармактарга аябай көп бөлүнүп кете берет. Алар келсе биздин мыйзамдар менен иштейт. Ал эми биздин мыйзамдар бүгүнкү күндө ансыз деле чет өлкөгө экспертизаны дайындоого мүмкүнчүлүк берет. Бизде жок болсо чет өлкөгө дайындап чыгарып келип атышат. Бирок ал кымбатка туруп атат да. Ошон үчүн биз ачканыбыз, мүмкүнчүлүк мыйзам менен бергенибиз, бул жерге келсе, иштесе, алар биздин жарандарга болсо, ошол сот, эми бул экспертиза граждандык иште, административдик, кылмыш жаза иштеринде бүтүнө кете берет да. Анан жеке эле кызмат көрсөтүүдө деле адамдар бир нерсе алып ага күмөн санаа болуп атса, ал барып экспертиза өткөзүп, корутунду чыгарып алышы мүмкүн. Баасы кымбат ошолордун? Бизде экспертиза өз үч түргө бөлүнөт. Жөнөкөй, орто, татаал деп. 900 сомдон баштап 10 000 сомго чейин. ДНКлар кымбат болчу? Жок, ДНК эмес, биздеги мамлекеттик жок, эми кызмат. чет өлкөлүктөр келсе кымбат болот да деген да. ДНКлар эми ар түрдүү алардыкычы. Ал ДНКны жасоо деле биз Алматыга барып көргөндө айттык, ал бир бүтүндөй бир лаборатория болот экен. Ал кеминде 5 бөлмөдөн турган, бирөөдөн бирөөгө өтүп, бирөөдөн анан чыгат экен алчы. Ал дагы көп жанагы оборудованияны талап кылган, адистерди талап кылган, кымбат болот экен. Эгер жөн эле экөөнүн туугандыгын аныктап койсо эми арзаныраак болот. Канча экен ошолор? Эми алардын тарифтери азыр эсимде жок, бирок бизде соттук иштерде мен маалымат алышым боюнча ушул 1,5 миңден 3,5 миң долларга чейин төлөшөт экен соттук иштердеги баягы ошо ДНКлардан неме болсо аныктагангачы. Эми бул айттым го, Элзат айым, бул иштин татаалдыгынан, көлөмүнөн, анан материалдардын жеткиликтүүлүгүнөн, материалдардын жана бузулуусу, эскирүүсү дагы бул иштерди татаалдатат эми жалпы эле экспертизадачы. Ошон үчүн эми келечекте биздин жаштарды окутуш үчүн окуу борбору түзүлөт. Анан биз ойлогонубуз ошо чет өлкөлүктөр келсе алар окууда Бул эми өнүгүү да бул. Өнүгүү болуп да. Ошого чет өлкөлүк эксперттерге мүмкүнчүлүк бердик да. Эми азыр келе элек, эми мыйзам күчүнө кирсе, келип иштешет. Кызыгуулар бар да? Кызыгуулар бар. Ошол Алматыга барганда деле биз барып кыдырып көргөндө айттым, силердин мыйзамыңар болсо биз Бишкекке деле ачмакпыз дейт. Биздин неме эксперттер барып ДНК чыгарып иштемейик ал жерде депчи. Эми Бул эчак эле ачылыш керек болчу экен да, демек. Бул муктаждык эчак эле бар болчу да. Азыр пайда болгон жок да. Эми ДНКла эмес, жана мен айткандай, интернет тармагындагы, IT тармагындагы эксперттер бизге керек болот. Экөөбүз подкастыбыз созулуп кетти окшойт. Жыйынтыктайлы. Жакын арада кандай дагы демилгелерди сунуштайлы деп атасыздар жарандарга байланыштуу? Апрель айынан бери медиацияны, эл аралык медиация, улуттук медиация боюнча катуу жумуш жүрүп атат. Медиацияны аябай өркүндөтүп, күчтөнтөп деп атат. Анткени буга чейин атаарүстердин реформасы болуп бүттү, соттук эксперттердин мыйзамы болуп бүттү, адвокаттарды жана айттым бири жөнгө келип калды. Эми пара юристтердин эмесин түзгөнбүз. Эми медиаторлордукун эми бул чоң жумуш болуп атат, масштабдуу болот республика боюнча. Ушуна мыйзам 2-3 окуунун каралуунун астында турат. Анда биз медиаторлорду, жаш медиаторлорду региондордо камсыз кылуу, окутуу,
аларды ошол ишке даярдоо процесстерин жүргүзөбүз. Анда сизге акыркы элге кайрылууңуз болсо же бир айта турган сөзүңүз болсо суроосуз эле микрофон берейин. Жашоо бул өзү бакыт сезгенге, ошол сезели, ушул ата бабаларыбыз кооз, аба ырайы жагымдуу жерди ушул оомал төкмөл, талаш тартыш, жоопкерчилик замандардан бери сактап алып келип бизге берди. Биз бул жоопкерчиликти алып муундарга беришибиз керек. Ар бир муундун адамдын милдети ошондо өзүбүздүн кызыкчылыктан, коомчулук кызыкчылыкты бийик коюп, эл жер, мамлекет, урпак, нарк жана ата бабалардын баалуулуктары үчүн жашаганга баардыгыбыз аракетте бололу жана ошондой Кудай ошону кут кылсын. Сиздер Кабар подкастты көрдүңүздөр. Бүгүн бизде каарманыбыз юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков болду. Программаны мен Элизат Эркин алып бардым. Саламатта туруңуздар.